Assalamu alaykum, саламатсыздарбы? Көрүп турганыңыздай, арыкта суу акып атат. Бул жерде мына суу дагы бар, кран бар. Ушул жерде бул үй сатылып атат. Бул жер Эркин айылы, бул жака кетсе Абат айылына кетет. Ушул Эркин айылында көрүп турган үй 12,5 сотук жер менен сатылып атат. Бул жакта мына бир дарбазасы бар, андан кийин дагы экинчи дарбазасы дагы бар. Андан кийинки үй ушул үй менен тең курулган, бирок наркы үй, адам жашайт. Ушул жагы сатылып атат. Жерден бош жери өтө көп. Бул жакта мына көчөнөн киребериште үй салынган, 4 кана, азырынча бүтпөгөн. Бул жакта мына электр энергия өткөн, монтаждап, уже зымдагы даяр экен. Учетчик коюп, уже иштетсе болот. Бул жакта курулушту каалагандай кылып дагы үй же болсо башка нерселер салсаңыздар болот. Наракта дагы теректер бар экен, бир катар терек ушул үйгө карайт экен. Көрүп турганыңыздай, бул жакта песке блок менен наркы үй тосуп алган. Ограждениясы бир жак, анан бул жакты тосуп алса болду. Могу бетондон наркы жагы экинчи үй карайт. Жерден бийик кылып салынган. Киргениңизде бул жерде коридор. Бул жакта бир кана, анан бул жактагы бир кана. Бул жакка барганыңызда бул жерде печка кылам деп план кылынган экен. Киргениңизде дагы бул жакта дагы бир кана. Айнектерге месталар коюлган. Экөө кана бирдей эле. Кийинкиси бул жакта меймандар үчүн дарбазанын жанында. Жакта мына лестницадан чыкканда дагы бир кана бар. Эки айнекке атайын месте калтырылган. Бул жакта дагы бир бар. Кызыккандар болсо, ушул көрсөтүлгөн номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Баасы азырынча 5 миллион сом деп атат. Телефон чалып, келип, ушул жерде көрүп дагы ушул чектин жерден үйдүн үстүндө баалашса дагы түшүп берет иншалла. Бул жакта мына дагы бир главный дарбазасы бар. Көрүп турганыңыздай мындай бетон куюлган. Бир эле бул жерде жок. Өзү экөө бир адамдык болгон үчүн бул жерге башка нерсе кылам деп план кылган экен. Жердин документтери, кызыл китеби бар. Келип бул жакты толугунча бүтүрүп жашап, андан кийин дагы бул жактарга жакшынакай кылып өзүңүздөр пландап, жакшылап бир стройка дагы кылсаңыздар болот. Айтып өткөнүбүздөй, могу бир катар даракт, бир катар терек ушул үйгө карайт. Белгилей кетсек, бул үйдүн азыр мына көчөдөн бул жакта дагы бир көчө бар. Бул жагы азырынча тала. Ушул мына үйдүн чегесинде арыкта суу акат. Ушул суу дагы үйдүн могу бетонун бойлап дагы ушул теректердин арасынан атайын арк кылынган. Бул жерде дагы ар дайым суу акып турат. Бул көчө Жоробаев Абдуллаев көчөсү. Ушул көчө менен келгениңизде мына сол жактагы үй. Бул көчө Эркин айылындагы Жума мечиттен, кийинки Жума мечиттен сол жагындагы көчө менен келгенде ушул примерно 1 километр келесиз. Бул жакта мына мечит бар. Мечиттен кичине өткөндөн кийин мектеп дагы бар. Ушул жерде мына Жолдошев Абдуллаев көчөсү, магазиндер. Ушул көчөнүн башында магазиндер дагы бар. Ушул көчө менен жүргөндө примерно 1 километр, 800-900 метр чыгат. Туура барганыңызда ошол көрсөткөн сол жактагы үй. Бул Эркиндеги Жума мечит.